Саламатсыңарбы балдар? Орус тилдүү мектептердин 11-класстар үчүн кыргыз тили сабагы. Силер менен Ош шаарындагы номер 23 гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Маматкаимова Самара Рыскуловна. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. Алгаш жаңы теманы баштоодон мурун бул ырсаптарына көңүл бургула. Кыргыз тил улук мен үчүн, кыргыз тил улук сен үчүн, манастын тилин үйрөнгүн, мамлекет курган эл үчүн, манжууну сүргөн Бейжиңге, макмалдай мекен жер үчүн. Ырсаптарында таамай айтылгандай, ар бирибиз Манас бабабыздан бери сакталып келе жаткан, мамлекетибиздин көрөңгөсү болгон кыргыз тилин сүйүүгө, аны терең үйрөнүүгө, аны өстүрүүгө салымыбызды кошууну унутпайлы. Анда эмесе балдар, бүгүнкү жаңы темага көңүл бургула. Өтүлө турган темабыз кыргыз тилиндеги этиштин өзгөчө формалары. Башкача айтканда, атооштуктар жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Сабактын максаттары. Атооштуктарды түшүнүп, аларды өздөштүрүү менен аны практикада колдоно билишибиз керек. Аларды көнүгүүлөр, мисалдар менен бышыктай алабыз. Макал лакаптар, таасирдүү ырлар аркылуу ар тараптан тарбия алууну үйрөнөбүз. Анда эмесе балдар, көңүл бургула. Кыймыл аракетти заттын белгиси катарында көрсөтүп, этиштик жана атооштук касиетке ээ болгон сөздөр, этиштин өзгөчө формалары атооштуктар деп аталат. Бул аныктаманы дептерге жазабыз. Кыргыз тилиндеги атооштуктар морфологиялык жол менен кандайча жасалат? Атооштуктар төмөнкү мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасалат. Ңган, ар, бас, оочу, уучу, а мүчөсүнө элек сөзү кошулуу менен, ып мүчөсүнө жүргөн сөзү кошулуу менен, ңгыдай, максан жана а мүчөсүнө жаткан сөзүн кошуу менен атооштуктар жасалат экен. Бул жерде ар бир мүчөгө бир топ мисалдар келтирилген. Барган, байкоочу, келүүчү жана башка ушул сыяктуу. Бул мүчөлөрдү дагы дептериңерге жазып алгыла. Эми балдар, атооштуктардын синтаксистик жол менен жасалышына көңүл бурабыз. Атооштуктар сүйлөм ичинде кандай, кайсы деген суроолорго жооп берип, аныктооштук милдетти аткарышат. Кээ бир учурларда заттык мааниде колдонулуп, сүйлөмдүн ээсинин милдетин дагы аткарат. Кыймыл аракетти билдирген учурда баяндооштун милдетин, ошондой эле толуктооштун да милдетин аткарган учурлар кездешет. Биз силер менен алдыда атооштуктардын аныктооштук милдет аткаруусу боюнча сөз кылабыз. Сүйлөмгө көңүл бурабыз. Сыналбаган адам менен дос болбо. Бул жерде силер көрүп тургандай, сыналбаган деген атооштук сөзүбүз сүйлөм мүчөлөрү боюнча аныктооштун милдетин аткарып турат. Ал ган мүчөсүнүн жардамы аркылуу жасалды. Жаңылбас жаак болбос, мүдүрүлбөс туяк болбос. Бул сүйлөмдөгү атооштуктар аныктооштук милдетти аткарып, кандай деген суроого жооп берүү менен
айкындооч мүчөлөрдүн ичинен аныктооштун милдетин аткарып турат жана алар бас мүчөсүнүн жардамы аркылуу жасалды. Эми балдар, силер жогорудагы атооштуктардын мүчөлөрүн канчалык деңгээлде эстеп калганыңарды текшерүү үчүн бул жерде бир топ мисалдар турат. Бул сүйлөмдөрдү жазып, бош турган жерлерге, башкача айтканда көп чекиттин ордуна атооштуктарды жасоочу мүчөлөрдү коебуз. Анда эмесе дептерге жазууну баштадык. Эгерде жазып бүткөн болсоңор, анда туура жазылышына көңүл буруп салыштырабыз. Болор иш болду, боесу канды. Өзү жүргөн комбайнды эл көрүп жатышты. Эгиндин барар жери тегирмен. Бул жерде кайсы мүчөлөр колдонулганы силерге даана көрүнүп турат. Эгерде силер туура жазсаңар, анда мен кубанычтамын. Эми балдар, атооштуктардын этишке окшош белгилерине көңүл бурабыз. Биринчиси, атооштуктар этиштер сыяктуу эле кыймыл-аракетти да билдиришет. Мисалы, баштаган ишти таштаба. Бул жерде силер көрүп тургандай, баштаган деген атооштук сөзүбүз кыймыл-аракетти билдирди. Атооштуктар ошондой эле этиштер сыяктуу эле өзүнүн алдындагы сөздөрдү белгилүү бир жөндөмөдө турушун талап кылышат. Мисалы, малды баккан билет. Баккан деген атооштук өзүнүн алдындагы малды деген сөздү табыш жөндөмөдө туруусун талап кылды. Ошондой эле кыргыз тилиндеги атооштуктар орус тилинен айырмаланып, үч жакты билдирет. Мисалга, окулуучу китептер. Бул жерде окулуучу деген атооштук сөзүбүз келер чакты көрсөтүп турат. Жыйналган эгиндер. Жыйналган деген атооштук сөз өткөн чакты көрсөтүп турат. Ойноп отурган балдар. Ойноп отурган деген сөз учур чакты көрсөтүп турат. Эми балдар, атооштуктар этиштин оң жана терс формасы боюнча өзгөрүп турушат. Мисалга ала турган болсок, барган, барбаган. Булар экөө тең ган мүчөсүнүн жардамы менен жасалып, бар деген сөз оң жана терс формада өзгөрүп турат. Эми балдар, сабакты бышыктоо үчүн көнүгүү иштейбиз. Берилген көнүгүүдө силер сүйлөмдөрдү дептерге көчүрүп жазып, ар бир сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Башкача айтканда, сүйлөм мүчөлөрү боюнча сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн жана айкындооч мүчөлөрүнүн астын сызабыз. Ошондой эле бул жерде ыр саптары турат. Толубай сынчы сындаган тил, Арыстанбек ырчы ырыдаган тил, Манас бабам сыйлаган тил, 22 кылым бою кыргызды алга сүйрөгөн тил. Бул ырды мен эмне үчүн бердим? Бул ырда албетте атооштук сөздөр бар. Силер дептериңерге ырдан атооштук сөздөрдү бөлүп, көчүрүп жазасыңар. Эми балдар, силерге үй тапшырмасы үчүн билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген макалдын аталышындагы темада 10 мүнөттүк эссе жазасыңар. Албетте жазган эссеңерде атооштук сөздөр катышышы керек. Ал атооштук сөздөр сүйлөм мүчөлөрү боюнча кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарганын сызып коебуз. Анда эмесе
Кийинки сабактарга көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.